إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу жамаат, биз адаттагындай эле апта сайын бир эле жолу болуп жаткан тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Мына ушул илим мажлисибизди Аллах Таала даимий мажлистерден кылган болсун. Биз буга чейин Фатиха сүрөсүнүн тафсирин окуп келе жатабыз. Бүгүн Фатиха сүрөсү боюнча мына ушул 3-чү сабак, мына ушинтип, мына ушул кыска сабагыбыз менен мына ушул Фатиха сүрөсүнү сол кыскача баяндасак дагы буга чейин эми бүгүн 3-чү сабак менен Фатиха сүрөсүнү жыйынтыктайбыз. Иншалла кийинки сабактарда биз жүз амма кийинки ошол Курандын 30-чу парасыны тафсирине өтөбүз. Ошол Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүнү тафсирлерин иншалла кийинки сабактарда окуп үйрөнөбүз. Аллах Таала Фатиха сүрөсүн өзүнө ибадат кылууда намаздын нафилинде жана парзында окууга буйурду. Биз Фатиха сүрөсүнү күн сайын намаздын парыздарында жана нафилдеринде окуйбуз. Кала берсе жаназа намазында дагы Фатиха сүрөсү окулат. Жаназа намазынын рүкүндөрү аз болсо да Фатиха сүрөсүн окууну кээ бир алымдар туура көрүшкөн жана Фатиха сүрөсүнү жаназа намазында окууга буйрушкан. Ошол кээ бир шариятта келген далилдерге көрө, бирок Ханафи мазхабтан башка уламалардын пикирине көрө жаназа намазында Фатиха сүрөсү окулат. Ал эми Ханафи мазхабка көрө ошол Фатиха сүрөсү жаназа намазда окулбайт. Эми бул жерде айта турган маселе, бул нерселер бул сүрөнүн улуулугуна далалат кылат. Куран китеби сүрөлөрдүн аркан түшүүсүнүн аркандай болуусуна карабастан биринчи мына ушул Курани Карим, мына ушул мусхаф Фатиха сүрөсү менен башталат. Курандагы биринчи түшкөн сүрө Алак сүрөсү. Бирок Курандагы түшкөн биринчи сүрө Алак сүрөсү болуусуна карабастан ал сүрө биринчи болуп жазылбай, Фатиха сүрөсү биринчи болуп жазылып, Курани Карим биринчи болуп Фатиха сүрөсү менен башталган. Жана ошондой эле Аллах Таала бул сүрөдө пенделеринин ошол бейишке жетип, өзүнө иман келтирген таква пенделери бейишке жетип, тозоктон кутулуу жолун ачык айкын түрдө бизге баяндап көрсөтүп берген мына ушул сүрөдө. Эми пенде Раббисин мактоо менен, даңктоо менен Раббиси тарабынан боло турган кутулууга татыктуу болот. Раббисин мактайт, улуулайт. Аллахты улуулоо, даңктоо бул эң улуу ибадаттардын түрлөрүнүн катарына кирет. Жана ошондой эле андан кийин Аллахтын эки ысым сыпаты баяндалып, андан кийин кыямат күнүнүн падышасы жана ибадат бир гана Аллахка болуусу, бардык иштерде ага таянуу жана андан гана туура жолду талап кылуу жана адашкан жана Аллахтын каар ачуусуна калган элдердин жана адамдардын жолуна түшүп калуудан этият болуу менен мына ушул сүрө мына ушундай түрдө баяндалуу менен аягына чыгат. Эми бул сүрөнүн аяттарына кирише турган болсок, буга чейин биз аузу биллахи минеш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим сөздөрүнүн
manilerini bayanda ötkönbüz. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bardıq maqtoolor бүткүл alamdardı jaratkan Allah'a taandık. Бұл аят Құран-ы Кәрімдегі бірінші мақтау аяты менен аяты Аллахқа мақтау айту менен башталған аят. Ошол бирдиктүү пикирге көрө ошол Аллахтын китебинде Аллахқа мақтау айтып башталған аят. Фатиха сүрөсүнүн биринчи аяты. Ошол Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Эми Құран-ы Кәрімде ачкан кезде көзүңүзгө эң биринчи түшө турган аяттагы мына ушул Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Бардык мактоолор Аллахка таандык деген аят менен башталат. Эми Құран-ы Кәрим мына ушул аят менен баштала турган болсо, бейиш эли дагы мына ушул бейишке киргенден кийин алардын акыркы дуасы дагы мына ушул Аллахка мактоо, даңктоо айтуу менен болот. Мына Құран-ы Кәримде айтылат: "Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи Rabbil аламин." Мына ушул бейиш элинин акыркы дуасы бүткүл аламдарды жараткан Аллахка мактоолор болсун деп, бейишке кирген адамдар дагы ошол акыркы алардын дуасы дагы ошол Аллахка мактоо айтуу менен бүтөт экен. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Мындан максат мактоолордун бардыгы Аллахка таандык. Эми Аллах сөзүндөгү лам бул истихкак. Анткени Аллах мактоого татыктуу дегени. Жана ошондой эле бардык мүлк Аллахка таандык деген маанини билдирет. Rabbi араб тилинде жаратуучу, башкаруучу, тарбиялоочу, аламдардын ээси деген маанини билдирет. Бул аламдарды Аллах Таала өзү каалагандай башкарат. Мына ошондуктан ал зат Rabbi. Аллах Таала бүткүл жаратылган махлуктардын иштерин тарбиялоочусу, башкаруучусу, жаратуучусу, рызкы берүүчүсү. Мына ошондуктан инсан пенде өз пенделигини жакшы билип, Аллах Тааланын Rabbi, чыныгы Rabbi экендигини моюндап кое албайт, моюндабай кое албайт. Мына ошондуктан Аллах Таала чыныгы Rabbi, тарбиялоочу, башкаруучу, жаратуучу, рызкы берүүчү зат дегени. Ал-аламин бул сөз алам деген сөздүн көптүгү. Аламин алам деген сөздүн көптүгү. Аллах Таала өзүнүн махлуктарына рызкы берет, кубаныч тартуулайт. Аллах Таала мына ошондуктан өзүнү мактады. Бирок пенделерине мени мактагыла деп вакулу алхамдулиллахи Rabbil аламин айткыла, мен бардык мактоолор Аллахка таандык деп айткыла деп айтып жаткандай. Эми ал-аламин бул алам сөзүнүн көптүгү. Эми жиндер аламы бар, инсандар аламы бар, айванаттар аламы бар, периштелер аламы бар. Мына ошол аламдардын Раббиси бир гана Аллах. Ан Жабир ибн Абдулла радияллаху анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Жабир ибн Абдулла радияллаху анхудан келген хадисте бул киши айтат: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уктум: "Афдалу зикри ла илаха иллаллах, афдалу дуаи алхамдулиллах." Эң абзел зикир, эң фазилеттүү абзел зикир ла илаха иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жана эң абзел дуа, эң фазилеттүү дуа бул алхамдулиллах. Бардык мактоолор Аллахка таандык деген мына ушул дуа экен. Мына ушул алхамдулиллахи Rabbil аламиндин кыскача мааниси. Ар-Рахманир Рахим. Ар-Рахманир Рахим. Аллах Таала мына райымдуу, мээримдүү болгон зат. Бул эки ысым Аллахтын ысым сыпатынан Рахма деген сөздөн келип чыккан. Рахман деген сөздөн максат дүйнөдөгү бардык махлуктарга райымдуу жана акыретте момундарга райымдуу дегени. Рахим өзүнүн момун пенделерине райымдуу дегени. Кыямат күнү ошол кыямат күнү өзүнүн момун пенделерине райымдуу дегени. Шинкыты рахимахулла айткандай, Рахман Аллах Тааладан башка эч ким сыпатталбай турган ысым. Эч ким сыпатталбай турган ысым сыпат. Рахимге тескерисинче. Аллах Тааланын ысымдары бар, Аллахтын ушундай ысымдары бар. Ал ысымдарда Аллахка эч ким шерик эмес. Кээ бир Аллахтын ысым сыпаттары бар. Мына ошол ысымдарга эч ким шерик эмес. Дагы бир ысымдары бар, анда Аллахтан башкага колдонулуусу, анда ошол ысым сыпатка
шерик болуысы дұрыс. Мысалы, Аллах деген ысым. Бұл ысымға Аллахтан башқа ешкім шерик бола албайды. Аллах деген ысымға Аллах Тағаладан башқа ешкім шерик бола албайды. Жана Аллахтан башқа Ал-Халиқ, Халиқ, жаратуучусуң, жаратуучу деген ысымға дагы ешкім шерик бола албайды. Жана ошондой эле Ар-Разиқ, Разиқ, рызкы берүүчүсүң. Аллах Тағаладан башқа ешкім рызкы берүүдө шерик бола албайды. Жана ошондой эле Ар-Рахман, Аллах Тағала райымдуу деген мына ошол ысым сыпаты. Мындан бул ысымга дагы Аллах Тағаладан башқа ешким бул ысымга шерик бола албайт. Эми дурус Аллахтан башкасына сен рахимсиң деп айтса болот. Ва кана бил муъминина рахима, ал муъминдарга райымдуу. Жана Аллахтан башкасына сабыр деп айтса болот. Жана Аллахтан башкасына муъмин деп айтса болот. Жана Аллахтан башкасына Малик, падыша деп айтса болот. Мына ошол ысымдарда ошол башкалар шерик болуусу мааниде мүмкүн. Эми бул кыскача Ар-Рахманир Рахимдин мааниси. Андан кийин Малики Яумиддин, Малики Яумиддин, кыямат күндүн падышасы дегени. Аллах Таала Инфитар сүрөсүндө кыямат күнүнү сүрөттөп бизге айткан: "Ва ма адрака ма яумуддин, thumma ma adraka ma yaumuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah." О Мухаммад, biz айтпасак, biz кабар бербесек, сурак күнү эмне экенин сен кайдан билмексиң? Анан сурак күнү эмне экенин сен кайдан билмексиң? Ал күнү Аллахтан рухсат болмоюнча эчкимге пайда жеткире албайт. Ал күнү бардык иш Аллахтын ыктыярында, Аллахтын каалоосунда. Эгер биз жогорку аятка көңүл бура турган болсок, Фатиха, жогорку аяттарга көңүл бура турган болсок, Фатиха сүрөсүндөгү 3 аят ошол ибадаттагы эреженин үч эрежеси бизге ачык айкын байкалат. Мына ибадатты камтыган 3 эреже бар. Эми мына пенде Алхамдулиллахи Роббил аламин деп Аллахка мактоо айтуу менен пендеде Раббисине болгон сүйүү пайда болот. Ар-Рахманир Рахим деп пендеси Аллахтын райымынан үмүт кылган абалда ошол пендеде Аллахка болгон үмүт пайда болот. Кыямат күнүнүн падышасы деп Аллахтан коркот, ошол күндөн коркот. Мына ушул Малики Яумиддин бул коркууга далалат кылат. Мына ошондуктан ибадаттын 3 түркүгү мына ушул сүрөдө келген. Алхамдулиллахи Роббил аламин бул сүйүү, Ар-Рахманир Рахим бул үмүт, Малики Яумиддин бул коркуу. Мына ушул 3 нерсе мына ушул Фатиха сүрөсүндө ачык көрүнгөн. Эгер дин эрежелерини бир окуп үйрөнө турган болсок, мына ушул 3 нерсе бардык диндин эрежелеринде көрүнөт. Сүйүү, коркуу, үмүт. Эми коркуу менен үмүт куштун эки канаты боло турган болсо, бул сүйүү, бул куштун башы дейт. Эми пенде Алхамдулиллахи Роббил аламин деп, Аллах бүткүл мактоолор Аллахка таандык деп Раббисине мактоо айтканда, Раббисине болгон сүйүү пайда болот. Ар-Рахманир Рахим деп Аллахтын райымдуу, мээримдүү ысым сыпатыны түшүнүп жеткенде, ошол жүрөгүнө жеткенде, ошол пендеден үмүт пайда болот. Малики Яумиддин деген аят менен ошол пендеде Раббисинен коркуу пайда болот. Эми кыямат күн бул эсеп бериле турган күн. Бул кыямат күн Аллах Таала бүткүл махлуктарды чогулта турган күн. Эми бул жашоодо бирөөгө зулум кылган инсан, адилетсиздик кылган инсан, жаман иштерди жасаган инсанды Аллах Таала жазасыз калтыруусу Аллахтын адилеттүүлүгүнө дал келбейт, ылайык келбейт. Жана ошондой эле жакшы иштерди жасаган адамдарды дагы сыйлыксыз, жазасыз, сыйлыксыз калтыруу дагы Аллахтын адилеттүүлүгүнө дал келбейт, ылайык келбейт. Мына ошондуктан кыямат күнү Аллах Таала ошол жаман инсандардын жазасын берет, жакшы инсандардын жакшы ошол сыйлыгы бейиши менен сыйлайт. Эми Малики Яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы, Аллахтын
padişahçılığı çeksiz. Allah Taala padişah zat, anın biyligi çeksiz. Yevmehum barizun la yakhfa alallahi minhum şey. Limenil mulkul yevme lillahil vahidil qahhar. Al günü oşol insanlar müjdelerinden kötörülüp çıkışat. Hiç nerse Allah'tan jaşırın bola albayt. Al günü mülk, padişahçılık kimdin kolunda? Жалғыз қарду Аллахтың қолында дейді. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ошол күні Аллах аларды ақиқат жазаларын толық қылып береді дейді. Малики яумиддин, бұл дүниедегі падишашылықтардың барысы уақытылы падишашылық. Бұл дүниедегі падишашылық бийлик, уақытылы бийлик, жана уақытылы падишашылық. Аллахтың падишашылығы жана бийлиги бұл түбөлүк. Эми инсан мына ошол күнгө, акырет күнүнө иман келтирет экен, кыямат күнүнө иман келтирет экен, ал жашоосуну Куран сүннөткө ылайык жашаганга аракет жасайт. Мына ошондуктан кыямат күнүнө болгон иман, акырет күнүнө болгон иман инсанды ошол инсан болуп жашоого тарбиялайт. Жана акырет күнүнө, кыямат күнүнө иман келтирген инсан чыныгы инсандарча, чыныгы шариятка ылайык өмүрүн өткөрөт. Ал эми акыретке иман келтирбеген инсан бул өз жашоосун айвандан беттер болгон абалда өткөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-каййису ман дана нафсаху амила лима ба'дал маут". Акылдуу инсан ал өз нафсинен эсеп алган инсан. Жана өлүмдөн кийин авал үчүн, өлүмдөн кийинки боло турган авал үчүн амал жасаган инсан дейт. Умар радияллаху анху айтты: "Хасибу анфусакум qabla an tuhasibu". Силер бир өзүңөрдү эсеп кылгыла, силерден эсеп алына электе. Бүгүн амал бар, эсеп жок. Эртең эсеп бар, амал жок. Эми сахабалардан Абдулла ибн Масуд, Убай ибн Кааб, Муаз ибн Жабал, Абдулла ибн Аббас, алардан Аллах разы болсун, Малики сөзүндөгү мим тамгасын бир алиф өлчөмүндө созуп окушкан себептүү көп карылар мына ушундай окушкан. Малики яумиддин деп, Маликиде ошол бир алиф созулуп окулат. Эми башка бир кыраатка көрө Заид ибн Сабит, Абу Дарда, Абдулла ибн Умар, алардан Аллах разы болсун, булар болсо Малики сөзүндөгү мим тамгасын созбой окушкан. Эки кыраат бар, экөө тең туура. Экөө тең, Маликиде окуса дагы, созуп окуса дагы, созбой окуса дагы эч кандай мааниге таасир кылбайт. Эки кыраат тең туура. Ияка набуду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Ибн Каййим рахимахулла өзүнүн устазы шейхи Ибн Таймия рахимахулладан риваят кылып айтат: "Ияка набуду". Бул рияны айдайт. Сага гана сыйынабыз. Бул эл көрсүн, кожо көрсүн деген нерсени айдайт инсандан. Ва ияка настаин, бул кибирликти айдайт. Бул текебирликти, менсенүүнү айдайт. Инсан ушул ияка набуду деп айтуу менен, Аллахка сыйынуу менен ошол инсандан кожо көрсүн, ошол рия, кожолуксун деген нерселерден тазаланат. Ва ияка настаин деп айтуу менен бул инсан ошол кибирликтен тазаланат. Инсан Аллахка ибадат кылуу үчүн жаралган. Аллах Таала өзүнүн китебинде "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" деп инсан баласын жаралуу максатын айткан. Мен инсандар менен жиндерди бир өзүмө ибадат сыйындыруу үчүн жараттым деген. Качан инсан Аллахтан башкасына сыйынып бурулуп кетсе, ал инсан бул жашоого келген максатын билбептир, түшүнбөптүр. Кайсы бир пенде ибадат түрлөрүн бир гана Аллахка арноо керек экендигин түшүнүп, Аллахты чыныгы илах деп түшүнүп жетип, ибадаттын бардыгын Аллахка арнаса, бул инсан чыныгы жаралуусунун максатын түшүнүп жеткен инсан. Жана ошондой эле мына ошол Фатиха сүрөсүндөгү "Ияка набуду ва ияка настаин", сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деген аяттын маанисин түшүнгөн инсан болот. Мына ошол сөздүн чыныгы маани максатын түшүнүп жеткен инсан болот. Инсан баласы алсыз. Бул аятта жардам суроо бар. Ияка набуду ва ияка настаин. Сенден гана жардам сурасага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Эми бул аятта
жардам суроо Аллахка сыйынуудан кийин келди. Ияке набуду, сага гана сыйынабыз. Жана уияке нестаин, сенден гана жардам сурайбыз деген, жардам сурайбыз деген сөз ибадат сөзүнөн кийин келди деген бир ушул жерде суроо пайда болот. Эмне үчүн кийин келди? Уламалардын айтуусу боюнча Аллахка ибадат, мына Аллахка болгон ибадат жардам суроодон биринчи коюлганы анткени жардам суроодагы бул ибадат болуп саналат. Ошондуктан улуу Аллах Таала жалпылуулукту жекеликтен алдын койду. Ияке набуду дегенде сага гана сыйынабыз деген сөз бул жардам суроону дагы өз ичине камтыйт. Жардам суроону дагы өз ичине камтыйт. Мына ошондуктан жалпылуулук жекеликтен алдын келди. Эгер инсан Аллахка жакын боло турган болсо, жана ошондой эле Аллахты чыныгы жүрөгү менен кабыл ала турган болсо, инсан чыныгы Аллахтын Раббани пенделерине айланган болот. Жана эч качан Аллахтан башка бир нерселерге сыйынбайт. Эми инсан өзүнүн бир абалына карасын. Хал ата алал инсан хинун мин ад-дахр лам якун шай'ан мазкура. Инсанга чейин нечендеген доорулор өткөн, ошол доорлордо, ошол замандарда инсан эскериле турган нерсе эмес эле. Инсан бир убакытта жок эле. Аллах Таала ошол инсанды, мына адамды жаратып, анын кабыргасынан ошол Хаваны жаратып, аялыны жаратып, мына ошол бир эркектен, бир аялдан көптөгөн инсандарды, адамдарды чыгарды, жаратты, көбөйттү. Эми инсан бир өзү алсыз, бир убакыттарда жок нерсе эле Аллах Таалаларды, ошол инсандарды жоктон бар кылды, инсан баласын жоктон бар кылды, адам баласын жоктон бар кылды. Мына ошондуктан инсан бул жашоодогу өзүнүн ордуну билип, бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынуу керек. Ияке набуду, ибадат деген эмне? Ибадат бул Аллах жакшы көргөн жана Аллах разы болгон бардык ачык жана жашыруун сөздөр менен иштер. Эми ибадат бир гана кебир Аллах Таала парз кылып койгон ибадаттар менен чектелбейт. Ибадат өтө бир кең мааниде. Аллах Таала парз кылган ибадаттар, жана нафил ибадаттар, жана ошондой эле пенденин Аллах буйруган нерсени аткаруусу, жана кайтарган нерседен кайтуусу, мына ушул өтө кең маанини өз ичине камтыган жакшы сөздөр менен жакшы иштер, шариятка топ келген бардык иштер бул ибадат болуп саналат. Эми сага гана сыйынабыз дегени бул ияке набуду деп, ияке деп таштик менен окуйбуз, яны таштик менен окуйбуз. Ияке набуду, сага гана сыйынабыз деп. Эми бул жерде бул ияке набуду дегени бул хасыр бар. Бул мындай дегени, хасыр деген бул чектөөнү билдирип жатат. Бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынамын, андан башка эч бир нерсеге сыйынбаймын. Бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынып чектенемин дегени. Анткени бардык ибадаттар Аллахка арналуусу керек. Ияке набуду деп мына ушул чектөө бар, хасыр бар. Ошол бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынып чектенемин, токтоймун ошол нерседе деген. Эми буга чейинки аяттарда үчүнчү жак менен келди. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Бүткүл мактоолор, бардык мактоолор Аллахка таандык. Аллах ырайымдуу, мээримдүү, кыямат күнүнүн падышасы деп. Эми ияке набуду ва ияке настаинге келгенде бул кайрылууга өтүп кетти. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп. Эми ияке набуду деп биз сага гана сыйынабыз деп Аллахты чыныгы илах деп кабыл алабыз. Чыныгы сыйынуучу зат деп кабыл алабыз. Ва ияке настаин деп ошол биз алсыз экендигибизди, жана пенделердин баарысы канчалык алар күч кубатка ээ болбосун, баары бир алар алсыз экендигини түшүнүп жетебиз. Жана Аллахка таянабыз, Аллахтан гана жардам сурайбыз. Мына ошондуктан инсан жашоосунда бир гана Аллахка гана сыйынып өтүбүз керек. Эми эгер инсандар, адамдар күн сайын намаздарында Фатиха сүрөсүнү парз жана нафил намаздарда окуйт. Күн сайын окуйт. Курандагы эч бир сүрө бул Фатиха сүрөсүнчөлүк окулбаса керек. Эми
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in деген ayet бар. Мына азыр айтып жатабыз, ушунун маанисини. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Адамдар ушул аяттын маанисине түшүнбөй, кээ бир адамдар көз ачыкка барат, тоолорго барат, кабырларга барат, олуяларга сыйынат, тумарларга сыйынат, көз мончокторго сыйынат. Бул инсан мына ушул аяттын маанисин түшүнгөндө, ошол адамдар көз ачыктарга барып жаткан, кээ бир ошол тумарларды тагып жаткан адамдар, жана ошондой эле көз мончокторду Аллахка шерик кошуп жаткан адамдар, ошол билип ширк жасаган болсун, билбей ширк жасаган болсун, эгер ушул аяттын маанисин түшүнүшкөндө, эч качан Аллахка шерик кошпойт болчу. Эч качан базарлардагы көз ачыктардын алдына барып отурбайт болчу. Ияке набуду ва ияке нестаин. Сага гана сыйынабыз, сенин өзүңө гана сыйынабыз. Жана сенден гана жардам сурайбыз. Мына ошондуктан инсан баласы бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынууга буйрулган. Ихдина сиратал мустаким. Эми ихдина сиратал мустаким. Бизди туура жолуңа багыттагын. Бизди туура жолуңа багыттагын, туура жолуңду бизге көрсөткүн. Бул жерде ошол дуа, ошол туура жолду суроонун талабы. Мына Аллах Таала эми мындан ары таква инсандарынын жолуну баяндоо менен жана хидаятты талап кылууну суроону буйурду. Жана Аллах Таала бизге пайгамбарлар жиберүү менен, китептер түшүрүү менен өз хидаятыны, туура жолуну көргөздү, адашкан адамдардын жолунан бизди эскертти. Эми хидаят эки түрдүү болот. Хидаятул иршад ва хидаятут тауфиq. Хидаятул иршад дегени бул Аллах Таала пендесине туура жолду көргөзөт. Ошол пайгамбарларды жиберүү менен, китептер түшүрүү менен, мына бул туура жол, мол пайгамбарым силерге туура жолду алып келди деп, ошол Куран сүннөттө бул хидаят көрсөтүлгөн. Хидаяту иршад дейт. Эми хидаяту тауфиq, мында ошол Аллах Тааланын пендеси ошол жүрөгүнө хидаят жетип, туура жолду табат. Бул хидаяту иршад дейт. Эми Курани Керимде мына ошол хидаяту иршад ва хидаяту тауфиq келген. Мына ошол хидаяттын эки түрү баяндалган. Мисал үчүн, көп адамдар Куран угат. Бирок хидаятты таба бербейт. Алар түшүнүп билет. Албетте Куран бир туура жол китеп экендигин. Заликал китабу ла райба худал лил муттакин. Мына ошол китепте эч кандай шек күмөн жок. Бул туура таква адамдар үчүн туура жол. Эми адамдардын көбү Куран окуйт, Куран угат, бирок ошол жердеги аяттардын маанисине көптөрү түшүнүп жете бербейт. Ал эми кээ бир инсандар ошол Куранды окуп, маңызын чагып, ошону түшүнүп жетсе, жана туура жолду тапса, ошол туура жолдо бекем болсо, бул хидаяту тауфиq болот. Эми бул ошол Аллах Таала ошол пендесине жардам берет, жүрөгүнө хидаятты салат. Мына ошол хидаяту тауфиq. Ва иннака латахди ила сиратин мустaqim. О Мухаммад, сен туура жолго багыттайсың дейт. Бул не? Хидаяту иршад. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хидаятты көргөзөт бизге. Ва қалу алхамдулиллахи аллази хадана ли хада. Алар айтышты, Аллахка мактоолор болсун, Аллах бизди мына ушул туура жолуна багыттады. Мына ушул туура жолго, пайгамбар алып келген жолго бизди багыттады дейт. Бул хидаяту тауфиq. Хидаятты тапкан, ошол жүрөгүнө хидаят бекем орногон адамдар. Эми бул хидаят, бул туура жол, бул Аллахтын колундагы нерсе. Кала берсе пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнчө эч бир адамды туура жолго сала алган эмес. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол туура жолду баяндаган, ал эми ошол инсандын жүрөгү Аллахка таандык болгон. Мына пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга айтылган: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллах яхди ман яша ва хуа а'ламу бил мухтадин." О Мухаммад, сен өзүң сүйгөн адамдарды туура жолго баштай албайсың, бирок Аллах гана өзү каалаган адамды туура жолго баштайт. Туура жолго ылайыктарды анын өзү жакшы билет. Эми ас-сират. Ихдина ас-сиратал мустaqim. Ас-сират сөзүнүн негизги мааниси бул ачык айкын туура жол деген. Жол деген ачык бир жол, туура жол. Эми жол бул
Эми бул сырат сөзүнө ар кандай маанилерди айтышкан, мурдагы жана кийинки алымдардагы ар кандай сөздөрдү, маанилерди, пикирлерди айтып кетишкен. Эгер ошол маанилерди, пикирлерди карап көрө турган болсок, баарысы эле бир булактан чыгат. Баарысынын мааниси өтө тыгыз бири-бирине байланышкан. Эми ас-сырат, кээ-бирлери ислам десе, ас-сырат бул Кур'ан, ас-сырат бул пайгамбар деп мына ушундай маанилер айтылган. Баарысы бул айтылган маанилер баарысы бири-бирине өтө тыгыз байланышкан. Эми бир хадисте келет: "Хатталана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яуман хаттан." Bir күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бизге бир сызык сызып көрсөттү. Бир сызыкты сызды. Ва хатта ан яминихи хаттан, ошол сызыктын жанына, оң тарабына дагы бир сызыктарды сызды. Ва хатта ан ясарихи хаттан, ошол сызыктын сол тарабына дагы сызык сызды. Оң тарабына дагы ошол түз сызыктын оң жана сол тарабына сызык сызды. Фумма кал, айтты: "Хада сабилуллах", мына түз сызык бул Аллахтын жолу деп. Ошол Аллах Таала тарабынан келген шарият, тура жол, ошол ислам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген ошол шарият, ошол Аллахтын жолу. Фумма хатта хутутан, андан кийин ошол сызыктын оң жана сол тарабындагы сызыктарды айтты, ошол сызды, көрсөттү. Факала хадихи субул, мына ошол сызыктар ала кулли сабилин минха шайтан яду илей. Мына ошол сызыктардын ар биринин башында шайтан бар дейт. Күн сайын берекел деп чакырып турат дейт. Андан кийин окуду: "Ва қара анна хада сирати мустақиман фаттабиу ва ла таттабиу субула." Бул менин туура жолум, ушуга гана ээрчигиле, буга каршы келген башка жолдорго ээрчибегиле, силерди анын жолунан адаштырып коет деген мына ушул Ан'ам сүрөсүнүн 153 аятыны окуду. Эми Аллах Таалага дайыма дуа кылуубуз керек. Эми ихдина сиратал мустақим, ушунчалык түрдө пенде парыз намазда болсун, жана ошондой эле нафил намазда болсун, жана башка бир убакыттарда, жана башка дуаларда дагы ушунчалык туура жолго көңүл буруу каратылган экен, көңүл бурулган экен. Пенде күнү түнү ар бир мүнөт сайын, ар бир саат сайын Аллах Тааладан туура жолду сурап, ошол туура жолду бекем кылуусун дайыма сурап туруубуз керек экен. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. O Rabbimiz bizdi tuğra jolgo salганыңдан кийин bizdi adaштырба. Жана бизге өз алдыңдан райымыңды, рахматыңды белек кыл. Өз алдыңдагы ошол өз алдыңдан райымыңды жана рахматыңды белек кыл. Албетте белектерди көп берүү үчүн ваххабсың дейт. Ondan keyinki ayat: "Sıratal-lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin." Özün nimet, жақшылык берген адамдардын жолуна баштаган. Каар казапка ачууңду келтирген, каар казабына калган, жолуккан, учураган адамдардын, адашкан адамдардын жолуна эмес. Эми бул Sıratal-lezine en'amte aleyhim, özün nimet, жақшылык кылып берген адамдардын жолуна. Бул ким? Бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жана анын сахабаларынын жолуна. Аллах Таала бул тууралуу Ниса сүрөсүнүн 69-аятында айтат: "Ва ман юти'иллаху ва-расула фа улаика ма'аллазина ан'ама Аллаху алейхим минан набиййина вас-сиддиқина ваш-шухадаи вас-салихин ва хасуна улаика рафиqa." Кимде ким Аллахка жана пайгамбарга моюн сунса, пайгамбарга моюн сунса, мына ошолор гана бейиштин эң жогорку даражасында пайгамбарлар, чыныгы ыймандуулар, шейиттер жана салих, эң таза ыймандуу адамдардан турган Аллах сыйлаган кишилер менен бирге болот. Аллах сыйлаган кишилер менен бирге болот. Алар эң сонун шериктер, жолдоштор дейт. Эң туура жол бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалардын жолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистеринде ошол сахабаларыны ээрчүүгө буйрган жана муну бизге насаат айтып, осуят айтып кеткен. Эми Кур'ан-ы Керимде өтө көптөгөн аяттарда "Кул атиуллаха вар расул", айт ey Мухаммад, Аллахка жана элчисине моюн сунушсун. "Файнатакумур расул фахудуhu ва ма нахакум анху фантаху", эгер Аллахтын элчисилерди bir нерсеге буйрган болсо ошол нерсени алгыла, бир нерседен кайтарган болсо ошол нерседен кайткыла.
Эми инсан Аллах буйрган нерсени аткаруу менен жана Аллах кайтарган нерседен кайтуу менен тыйылуу менен ал пайгамбар жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларына ээрчиген пенделердин катарынан орун алган болот. Эми инсан кайсы бир маселени окуй үйрөнбөсүн, ар бир маселеде ошол маселенин эң түпкү негизги тамырыны ошол фикх маселеси болсун, тафсир маселеси болсун, кайсы бир маселе болбосун, пайгамбар жана сахабаларга кайтарыбыз керек. Пайгамбар жана сахабаларга кайтарыбыз керек. Ошол нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан, сүннөтүнөн издебиз керек. Эгер ал тараптан таппай турган болсок, Абу Бакр, Умар, Али, Усман радиаллаху анхумдардын жашоосунан, алардын айтып кеткен сөздөрүнөн, илиминен издебиз керек. Андан кийин башка сахабалардын илимдеринен издеп, таап чыкканга аракет жасабыбыз керек. Эми андан кийинки гайрил магдуби алейхим ад-даллин бизди ошол өзүнүн каар казабына калган жана адашкан адамдардын жолунан бизди сактагын деген, алардын жолуна эмес. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадиске көрө, мына жаным колунда болгон Аллахка ант, мына ушул үммөттүн яхудиси жана насраниси болсун, мен жөнүндө угуп, анан мага жиберилген нерсеге, ошол ислам шариятына ыйман келтирбеген абалда өлсө, тозок ээлеринен болот деген. Эми бул биз насаралардын жана ошондой эле яхудилердин жолуну, алардын адашкан топтон экендигин окуп үйрөнүбүз керек. Алар тууралуу маалымат болуш керек бизде. Эми эки жол бар. Бул бузулган жолдор, адашкан жолдор. Мына Фатиха сүрөсүндө ачык көрүнүп турат. Бул насаралардын жолу жана ошол яхудилердин жолу. Мына ушул эки жол, бирөөсү мына адашкан насаралардын жолу, экинчиси бул Аллахтын каар казабына калган ошол яхудилердин жолу. Эми инсан илимсиздиктен Аллахка ибадат кылса, илимсиздик жолуна түшө турган болсо, ал инсан бул насараларга окшошкон болот. Ал эми инсан билип туруп, ошол нерсесине амал кылбай турган болсо, билгенин аткарбай турган болсо, ошол инсан яхуди табият болгон инсан болот. Жана яхудилерге окшошкон болот. Эми мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадиске көрө, качан Аллахтын элчиси Кура деген өрөндө болгон кезде, ошол жердеги Бану Кис урусунан бир киши сурады. Ошол магдуби алейхим ад-даллин, ошол Аллахтын каар казабына калган жана адашкан адамдардын жолунан эмес, ошол жолу тууралуу, ошол яхудилердин жана насаралар тууралуу магдуби алейхим ад-даллин деген аяттагы аят тууралуу сурады эле. Магдуби алейхим ад-даллин деген аят тууралуу сурады эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам яхудилерди көрсөттү. Ад-даллин, магдуби алейхим деп яхудилерди көрсөттү, ад-даллин деп насараларды көрсөткөн экен. Эми бул яхудилер мына Бакара сүрөсүнө иншалла тафсиринде жете турган болсок, Аллах иншалла өз жардам берсин. Эми ошол жерде Бакара сүрөсүндө көп айтылынган булар тууралуу. Яхудилер ошол Бани Исраил тууралуу өтө көп аяттар мына ушул Бакара сүрөсүндө келген. Мына Аллах Таала ошол сүрөдө бир аятта айтат: "Бисама штарау бихи анфусахум якфуру бима анзалаллаху багиян юнзилаллаху мин фадлихи ала ман яшау мин ибадихи фабау биғадабин ала ғадаб валил кафирин азабун мухин." Аллах фазилетин пенделеринин арасынан өзү каалаган адамга, Мухаммадке түшүргөнүнө көрө албастык кылып, Аллах түшүргөн нерсеге капыр болуулары, өздөрүнө сатып алган нерселери кандай жаман. Ошентип алар Аллахтын ачуусун үстүнө дагы кошумча каар менен кайтышты. Капырларга коркулуучу азап бар. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. O İsrail urpaktары, силер өзүңөрдөн болгон бир жамааттын ишемби күнү чектен чыкканын билдиңер. Биз аларга жийиркеничтүү маймылдарга айланып калгыла дедик. Мадинада яхудилердин үч түрдөн турган
урулар Бани Курайда, Бани Кайнука, Бани Надир деген 3 түрдөгү яхудилер жашашат болчу. Булар өздөрүнүн тарыхын жакшы окуп билген. Ошондуктан валакад анимтумуллазина i'tadaw minkum fis-sabt. Мухаммад ва Мухаммад. Эгер мол Мадинадагы ошол яхудилерден сурасаң, ошол өткөн ата бабаларыны ошол маймылдар менен чочкого айланып калгандыгын сурасаң, алар жакшы билет. Алар жакшы айтып берет. Ошол тарыхты жакшы билет. Унуткан жок алар ошол тарыхты. Анткени ошол яхудилерде бир уруу бар эле. Ошол уруу деңизге жакын жашашат болчу. Алардын тиричилиги ошол балык уучулук менен өтөт болчу. Балык кармоо менен ошол балыкты кармап, ошол деңиз тиричилиги менен, балык тиричилиги менен күн өткөрүшөт болчу. Анан Аллах Таала аларга ишемби күнү балык уулоого буйурду. Ишемби күнү, ошол күнү ибадат кылыш керек болчу алар. Ошол эл, ошол шаар, ошол жерде жашаган бир кыштак, бир айыл. Анан ошол ишемби күндөн башка күндөрү ошол деңиз, ошол балык тутуу өтө кыйындашып кетти. Балыктар жоголуп кетет болчу. Балык тутуу ишемби күндөн башка күндөр өтө кыйынга турду. Ал эми ошол ишемби күнү балыктар ошол жээкке ушунчалык ошол келип толуп ташып кетет болчу. Ушунчалык жээкти, ушундай жээкти топтолуп, аларды өзүнө тартат болчу да. Мына ушундай жээкте өтө көп балыктар пайда болуп кетет. Ошол ишемби күнү. Анан яхудилер ошол жерде, ошол деңизге жакын жашаган ошол айыл, ошол яхудилер жашаган айыл, ошол жердеги эл. Анан алар ишемби күндөн башка ошол жума күнү келишип, ошол деңиздин жээгине ошол чуңкурларды казып кое турган болушту. Анан ошол 7-нчи күнү келип, жекшемби күнү келип, ошол түшкөн балыктарды жыйнап алышат болчу. Бул Аллах Таалага эмне? Макр, бул айла амалкерлик кылышты. Анан булар ошол жума күнү ошол деңиздин жээгине чуңкурларды казып кое турган болушту. Анан жекшемби күнү келип балыктарды жыйнап ала турган болушту. Анан ишемби күнү келген балыктар ошол түшүп калат болчу. Анан булар үйүндө жата берет болчу. Анан жекшемби күнү келип жана балыктарды жыйнап алышат болчу. Анан Аллах Таала буларды мына ушундай чектен чыккандыгы үчүн, ошол ишемби күнү чектен чыккандыгы үчүн аларды факулна лахум, аларга айттык, куну кирадатан хасиин, кор болгон жиркеничтүү маймылдарга айланып калдык деди. Анан ошол кыштактагы эл, ошол айыл жиркеничтүү маймылдарга айланып калган. Ибн Аббастын тафсиринде келет, эгер ошол айылга туугандары, жакындары келген убакытта келип үйүнө караса, жанагы адамдар маймыл түстүү болуп калган. Анан ушунчалык ыйлашат эле, ошол жакындарыны башына коюп, башын ошол санына коюп ыйлаганда көздөрүнөн жаш, ушунчалык ыйлап, жаш калбай көздөрүнөн кан чыгып кеткен деп ыйлагандар. Бул ошол яхудилерде ошол тарыхта ушунчалык чектен чыккандыгын, мына каар, Аллахтын каар казабына калгандыгы мына ушул аяттарда дагы ачык көрүнүп турат. Эми ким билип туруп мына ушундай амал кылбай турган болсо, бул яхудилерге окшошкон болот. Ким илимсиздиктен амал кылса, ошол насараларга окшошкон болот. Эми бул Сыраталлазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим вад-даллин аятынын кыскача мааниси. Эми ошол Фатиха сүрөсүнүн акырында амин деген бир сөз бар. Амин исму фи'ил. Истажиб дегени, бул кабыл кыл дегени. О Аллах жооп бер деген. Имам кыраат кылгандан кийин амин деп айтуу бул сүннөт. Бул сахих хадиске көрө. Эми хадистер амин тууралуу өтө көп келген. Мына бул келген хадистерден окуй турган болсок, Qara'a ghayril maghdubi alayhim wad-dallin faqala amin. Hadisni başından okuyun. Varat Tirmizi min hadisi Sufyan al-Thawri bi sanadihi an Wa'il ibn Hujr qala. İmam Tirmizi rivayet kılat. Sufyan min hadisi Sufyan Thawriniki an Wa'il ibn Hujr'dan. Bu kişi aytat, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uqtum deydi.
Qara'a ghayril maghdubi alayhim ad-dallin faqala amin. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам гайрил мағдуби алейхим ад-даллин оқыды дагы амин деп айтты дейді. Ва мадда биха саутаху, аминді айтқанда үнін шығарды дейді, үнін созды дейді. Имам Албани рахимахулла мына ушул хадисті сахих деп айтқан. Имам башқа имамдар да бұл хадисте сахих деген айтышқан. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху қал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам гайрил мағдуби алейхим ад-даллин дегеннен кейін ошол рафа саутаху үнін көтеріп фақала амин деп айтты дейді. Бұның иснададағы, бұл хадистің иснададағы сахих хасан, имам Албани рахимахулладағы бұл хадисті сахих деп айтқан. Жана ошондой эле Равал Байхақи, имам Байхақи рахимахулла Ибн Хиббан фи Thiqat ан Атадан келет, анан бұл ата айтат, адракту миятейн мин сахаба, 200дөй сахабаға жолуктум, иза қала وإذا قال الإمام ولا الضالين رفع أصواتهم بآمين. Егер имам ошол амин деп айта турган болсо, ولا الضالين деген сөздөн кийин алар үнүнү көтөрүшүп амин деп айтышкан дейт. Qaulun Nabi sallallahu aleyhi ve sellem إذا أمن الإمام فأمنوا. Егер имам амин деп айта турган болсо, амин деп айткыла деген. Эми бул имамдын артында турган, имам жана имамдын артында турган адамдар аминди ошол ичинен айтуусу керекпи же сыртынан айтуусу керекпи деген маселеде алымдар ортосунда хилаф бар. Эми кээ бир алымдар бул азыр айтылган хадистерге көрө имамдагы жана имамга уюп турган, имамды ээрчип турган адамдардагы имам ошол аминди жари айтуусу керек дейт. Жари айтуусу сүннөт. Эми башка алымдардын пикирине көрө ошол мисалы үчүн биздин мазхаб боюнча ошол имам Абу Ханифа рахимахулла ошол амин иштен айтылат дейт. Эгер имам сыртынан айта турган болсо, артында имамды уюп турган адамдар, имамга ээрчип турган адамдар иштен айтсын дейт. Анткени бул амин башка зикирлер сыяктуу эле, бул дагы зикир, ошондуктан зикир иштен айтылуусу керек, купия айтылуусу керек деп бул киши мына ушундай айтат. Имам Малик рахимахуллаға көрө, имам амин деп айтпайт, артыдағы имамды ээрчип тургандар амин деп айтат дейт. Бул киши. Эми бул хилафи маселе, бирок жогорку хадистерге көрө дагы бул имам ошол аминди имамда айтат, имамга ээрчип турган адам дагы айтат. Эми ошол амин маселесинде дагы кээ бир жерлерде түшүнбөстүк бар. Эми кээ бирлер ушул сүннөттүн айынан, ушул сүннөттү жасаймын деп кээ бир жерлерде мына ушул сүннөт менен важип болбогон маселе менен, сүннөт маселеси менен ошол мусулмандардын ортосуна фитна сейип коет да, фитна чачып коет. Бул маселе албетте айтса жакшы. Ичинде айтабы жана сыртында айтабы, бул эч кандай намазга эч бир намаздын бузулуп калуусуна бул эч бир таасирин тийгизбейт. Муну менен фитналашып, бирөөдү мечиттен кууп чыгып, аны душман тутуунун эч бир кереги жок. Муну эч бир кереги жок. Бул ошол амин маселеси менен бирөөнүгө салам бербей, же мечиттен кууп, же аны ар кандай аттар менен атоо, бул албетте жахилдик, бул илимсиздик. Мына ошондуктан бул келген хадистер, ошол келген хадистерди кээ бир алымдар мындай түшүндү, кээ бир алымдар мындай түшүндү. Мына ошондуктан бөйрөктөн шыйрак чыгарыштын эч кандай кереги жок. Мисалы үчүн ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде жана Ал-Харамда, Меккедеги мечитте кээ бирлер аминди ичинен айтса, кээ бирлер сыртынан айтат. Бардык мусулмандар бир имамга уюган абалда ибадат кылат. Мына ошондуктан бул азыр айтылып жаткан ошол амин маселеси ошол мусулмандардын ортосундагы ынтымакка бир ыза сала турган, бир ажырата турган бир маселе болуп калбасын. Мына ушундай нерсеге сүннөт колдонулуп калбасын. Мына ошондуктан бул аминди айтуу менен инсан көптөгөн соопторго жетишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер ошол намазда айтылган амин менен ошол периштелердин айтылган амини дал келип кала турган болсо, мурдагы күнөөлөр кечирилет дейт. Эми кыскасы мына ушул амин тууралуу маселе мына ушундай. Эми Фатиха сүрөсү ошол кыраат кылган убакытта, имам ошол кыраат кылган убакытта, мисалы үчүн куптан намазынын 2 рекетинде жана ошондой эле шамдын 2 рекетинде
жана ошондой эле бамдат намазынын 2 рекетинде имам кыраат кылган убакытта имамга эришип турган адамдар ошол Фатиха сүрөсүнү окуш керекпи имамдын артынан же окубаш керекпи деген маселеде дагы хилаф бар. Эми имам Абу Ханифа рахимахулла жана ошондой эле имам Малик рахимахулла жана Шейхул Ислам рахимахулла булар ошол имам кыраат кылган убакытта, имам жахри кыраат кылган убакытта не Фатиха сүрөсүнү не артында имамга уюп турган адамдар, эрчип турган адамдар окубайт дейт. Бул бир топ алымдардын пикири. Ал эми Шейх Ибн Баз рахимахулла болсо, бул айырмасы жок. Купия намаз болсун, жария намаз болсун, баары бир имамга уюп турган адамдар не окуусу керек дейт. Анткени булардын далили ла салата лиман наби якра би фатихатил китаб, намаз жок эгер ким китептин ачуучусу ошол Фатиха сүрөсүн окубаса деген далил. Эми бул алымдардын далили фа ида куриял Кур'ан фастамиу, эгер Кур'ан окулса уккула деген. Ида куриял Кур'ан фастамиу, Кур'ан окулса уккула деген. Мына ошондуктан бул маселе имамга уюп турган адамдар Фатиха сүрөсүн ошол жария намазда окуус керекпи же окубас керекпи деген маселе өзү хилаф маселе. Эгер ким бул алымдардын пикирини алып окубай аткан болсо, анын дагы намазы дурус. Эгер бул ошол имам окугандан кийин окуп кое турган болсо Фатиха сүрөсүнү, аны дагы намазы дурус. Кыскасы Фатиха сүрөсүнүн мааниси, кыскача мааниси мына ошол туугандар. Иншаллах кийинки сабакта башка сүрөлөрдүн тафсирини окууну улантабыз. Аллаху алейм саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва астагфирука.